Жашообузда адабий чыгармалардын орду негизги орунда турат экен. Анткени адабий чыгармаларды окуу менен биз адабий каармандарды талдап, ага анализ жүргүзүп, адабий тилдин нормасында дагы сүйлөй алат экенбиз. Келиңиздер, бүгүн биз телетест көрсөтүүсүндө адабий чыгармаларга алыңыз кандай, деги эле башкы каармандар эсиңиздерден чыккан жокпу деген сурамжылоо менен шаар тургундарына чыктык. Келиңиздер, анда биздин телетест көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барсаңыздар, кызыктын баары алдыда демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчү, эгер эсиңизде болсо, биз мурунку көрсөтүүбүздө байыркы доордо жоокерлердин башка кийген атайын баш кийими кандай аталган деген суроону калтырган элек. Бизге бул абонентибиз өзүнүн туура жообун эң биринчилерден болуп калтырып кеткен, албетте Туулга деп аталчу. Ал эми дал ушундай Ош шаарында жайгашкан Бабилон окуу жайына сиз дагы сертификат утуп алууга мүмкүнчүлүк алам десеңиз, анда көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барыңыздар. Дал ошол көрсөтүүнүн аягында сиздерге дагы байгелүү белектерди алуу үчүн суроолор ташталмакчы. Саламатчылык. Атыңыз ким? Гулина. Гулина. Демек, ушул кыргыз филология факультетинде окуйбуз, э? Ооба, ушул факультетте окуйбуз, 2-курста. Демек, тилге жакшыбызбы же адабияттан жакшыбызбы? Мага негизи экөө тең жагат. Анан экөөнү тең басым жасап эле окуйм. Демек, анда сизге берилүүчү суроо. Каныбек романында Каныбек кимдин уулу? Бул чыгарманы окуган болчумун, бирок эсимден чыгып атат. Анда телетест деген жогоруда тесттин 4 варианты бар. Варианттарына карап, мүмкүн болсо эсиңизге келип таба аласыз. Анда мен варианттарын окууну баштадым. А варианты Түлкүбектин уулу, Б варианты Эрназардын уулу, В варианты Сансыздын уулу, Г варианты Айдарбек Датканын уулу. Менин оюмча Эрназардын болуш керек. Же Г варианты болушу мүмкүн. Экөөнүн бири. Демек, Айдарбек Датканын уулу дейсизби? Эми ошентип ойлоп атам, бирок ташына билбейм. Бул жерде Эрназар чыгармада кандай каарман катары катышат эле? Бул биринчиден өтө көлөмдүү чыгарма болгон үчүн, анан мен окуганыма көп болгондуктан бир аз эсимден чыгып атат чынында. Ошондо бул жерде Түлкүбек, Сансыз, Эрназар, Айдарбек Датка деген эмнелер, варианттар бар. Сиздин акыркы деген божомолдоп айткан туура жооңуз Эрназар. Алдагадыңызбы? Адашпадыңызбы? Адашым мүмкүн, ооба. Дагы башка варианттарды карап көрөлүчү. Эрназар, Сансыз, Айдарбек, Түлкүбек. Сансыз. Ошондо чыгармада Сансыз кандай адам катары сүрөттөлөт? Сансыз чыгармада бейбечара, бирөөлөргө жалданып иштеген болуп сүрөттөлөт. Демек, ошондо акыркы жооңуз? Акыркы жообум бул Сансыз, ушуга токтолгон. В варианты Каныбек бул Сансыздын баласы деп айтасыз. Куттуктайбыз сизди. Сиз биздин өнөктөшүбүз болгон Семеттей кинотеатрынан учурда жүрүп жаткан кинофильмдерди көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Бир адамга чакыруу билетин сизге ыйгарабыз. Албетте барып Семеттей кинотеатрында болуп жаткан кинолордон көрүп келесиз деген ишеничтебиз. Ал эми ошо адабий жактан жакшы чыгармаларды окуп, өзүңүздүн дилиңизди азыктандырып жүрөсүз. Рахмат, сиздерге дагы телетест көрсөтүүсүнө ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай адабий чыгармаларды окуй эле койбостон, андагы ар бир каармандын оң же терс каарман экенин дагы биле жүрүү өзүнүн кандайдыр бир мезгилде болбосун сизге пайдасын алып келмекчи. Биз сиздер менен кийинки этапта жолугушабыз. Анипа. Биз ЛТРдин билим каналы телетест көрсөтүүсү. Бүгүн ошол кыргыз тили жана адабияты боюнча тест берип жүрөбүз. Ойногонго даярсызбы, Анипа эжеке? Эми биздечи мына башталгыч класска эми баягы кыргыз тилинин тести биз үчүн сал оорураак, себеби буларда программа башка да. Мисалы үчүн кыргыз тилде мисалы манасту таануудан башталып кетет. Ал эми башталгыч класста биз андан баштабайбыз да. Ошон үчүн ал тест пенсиядамын, мага оорураак болуп калды. Жалпы эле баары биле турган кругозордук суроо эжеке. Жамиля чыгармасында Жамиляны Даниярдан башка дагы кайсы каарман сүйүп калат? Карем карлык эстен чыгыптыр. Варианттары бар эжеке. А варианты Сыдык,
Б варианты Осмон, В варианты Сейит, Г варианты аталбаган жигит. Даниярдан башка дагы кайсы каарман сүйүп калат Жамиля? Ушу эми киносу элестетип билип элатам, атын түшпөйт атабай эмес. Бул жерде А варианты Сыдык, Б варианты Осмон, В варианты Сейит, ал эми Г варианты аты аталбаган жигит сүйүп калат дейт. Сиздин туура деген вариантыңыз эжеке? Сейит эмеспи? Ошол эмеспи эжеке? Эми мен жакшы эми Мүмкүн бул жерде Сыдык, Осмон деген да варианттарыбыз бар. Усмон бул же сыдыкпы айтып атпайм эми. Жакшы. Жомолдоп сиз туура деген жоңуз. Айнип эжеке? Садыкпы. Сейит бе? Бул жерде Сейит, Осмон, Садык деген бар. Билбейм, мен Сейит дегенде эле болот атам аттан. Аты аталбаган жигит дагы дейт. Эми баягычы кинодо көз алдыма келип турат, атын айта албайм да. Кайсы каарман? Сиз акыркы жоопту бериңиз эжеке. Билбейм, Сейитти. Өзүңүзгө ишенимди айтыңызчы, кайсы каарман? Мен өзүм да ишене албай турам да, буну айткангачы. Сизден бир жооп керек. Жообуңуз? Жообуңуз эжеке? Сиздин жообуңуз? Точно биле албайм да. Точно биле албайм, Сейитти. Сейитпи? Сейит деген жоопту кабыл ала берейинби эжеке? Эми мен оюмда ошондой эле болуп турат, эми бирок өзүм өйдөн ишенбей эле турам да, жакшы өзүм чыгарман. Азаматсыз эжеке, азаматсыз куттуктайбыз. Ушунча жашыңызда, колуңузда бир аз жүгүңүз бар экен, токтоп бизге жооп берип, туура жоопту да таап бериңиз. Албетте, Жамиля чыгармасында Жамиляны Даниярдан башка дагы Сейит деген каарман сүйүп калат экен. Жамилянын аркасынан ээрчип кинодо ыйлаган баланы эсиңизде барбы? Кичинекей балабы? Ошол баланын аты ким эле? Кичинекей баланын аты Сейит, да? Сейит. Азаматсыз эжеке, туура жоопту бердиңиз. Биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрында азыркы ушул тапта жүрүп жаткан, ушул учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин барып көрүп келесиз. Чакыруу билети сизге. Туура жоопту бергениңиз үчүн. Саламатта барыңыз. Атыңыз ким? Рыскүл. Рыскүл бул ЛТРдин билим каналы, телетест көрсөтүүсү. Студентпиз? Ооба. Адабияттан жакшы элесизби? Ооба, жакшы эле. Канчанчы курстун студенти? Биринчи курсмун. Демек, мектеп программасында студент болгон мезгилде адабиятты жакшы окуп жатасыз. Анда мен тесттин суроосун узатып берейин, сиз даярсыз, Ооба, даярмын. Баштадык анда. Кең колдун башы тал менен, кербендер өтөт мал менен. Төмөнкү ырсаптар кайсы чыгармадан? Эсизде барбы? Жок. Анда варианттарын окуйн, А варианты Акжыл, А варианты Акжыт, Б варианты Каркыралар, В варианты Акмөр, Г варианты Жол дейт. Жолбу. Да бир ирет ырсаптарын эсиңизге салып өтөйүн. Кең колдун башы тал менен, кербендер өтөт мал менен. Төмөнкү ырсаптар кайсы чыгармадан? Акжыт, Каркыралар, Акмөр, Жол деген чыгарма кайсы? Акмөр. Демек, бул ырсаптары Акмөр чыгармасында берилгенби? Билбейм деп ойлоп атам. Бирок туура жообун точно билбейм. Сиздин туура деген жообуңуз ошондо? Акмөр. Акмөр ким болгон өзү? Эмнеге мынтип ырдаган? Жантай чалга турмушка чыккан. Демек, ал ошол мезгилдеги чыгармадагы курмандык болгон кыз деп кабыл алсак болобу? Ооба. Эмнеге? Ошол ыйлап. Ушул ырсаптарын улап кете аласызбы? Кең колдун башы тал менен, кермендер өтөт мал менен. Билбейм. Бирок сиздин туура деген жообуңуз Акжыт, Каркыралар, Акмөр, Жол. Туура деген жообуңуз? Акмөр. Акмөр, Башкага өтпөйсүзбү? Жок. Эмнеге? Ушул чыгармада болуш керек деп ойлодум. Демек,
Так билбейсиз, бирок болуш керек деп божомолдоп айтып жатасыз. Азамат, сиз божомолуңуз туура чыкты. Бул кен колдун башы тал менен, кербендер өтөт мал менен деп ушул Акмөр чыгармасында айтылган ыр саптар экен. Сизди биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрына бир кишиге учурда болуп жаткан кино тасмаларды көрүп келүүгө чакырып билетин ыйгарабыз. Албетте барып Семетей кинотеатрынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып келсеңиз болот. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Атыңыз ким? Маматайзым. Маматайзым, студентпизби, иштейбизби? Студентпиз дагы, иштейбиз дагы, буюрса. Адабияттан алыңыз кандай? Адабияттан жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анда адабияттан сиздин алыңызды сындайбыз. Демек, Казат Ахматовдун чыгармаларын билесиз, э? Казат Ахматовдун чыгармаларынан азыр эсиме түшпөй атат. Албетте, жогоруда айттым, бул ЛТРдин Билим каналы телетест көрсөтүүсү, тест вариантында беремиз суроону. Эгер ошол тест вариантында бир жообун тапсаңыз, анда сөзсүз белекей болосуз. Тест угууга даярсызбы? Казат Ахматовдун чыгармасын белгилеңиз дейт, таап бериңиз дейт. А варианты муздак дуалдар, Б варианты топон, В варианты мунабия, Г варианты кара туман. Кара туманго дейм менимче. Казат Ахматтын чыгармаларын окуйбузбу? Жок, окубапмын. Казат Ахматовдун окубапмын. Мен оюмча кара туман деп ойлойм. Чыгармада эмне боюнча айтылат? Эсиме түшпөй атат азыр жакшы. Бирок кара туман деп ойлойм. Тилекке каршы жообуңуз туура эмес. Саламатта барыңыз. Албетте токтоп, жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Нагима. Эң сонун атыңыз бар экен. Бул ЛТРдин Билим каналы телетест көрсөтүүсү. Тест беремин. Туура жообун тапканга аракет кылабыз, э? Макул. Казат Ахматовдун чыгармасын белгилеңиз. А варианты муздак дуалдар, Б варианты топон, В варианты мунабия, Г варианты кара туман. Мунабия. Окуганбызбы? Чынын айтканда жок. Бирок Оюнча Мунабия. Негизи кыргыз адабиятында кайсы акын жазуучулардын чыгармаларын жакшы көрүп окуйбуз? Жакшы көрүп окуган Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Кайсы чыгармасын жакшы? Мага эң жакканы Биринчи мугалим, Эрте келген турналар, Жамиля, дагы Кызыл алма. Эң жаккандары. Негизи студентпизби, окуучубузбу? Студент. Студентпиз. Адабияттан кандай тесттерди тапшырасыз? Жакшы деген бааларга тапшырасызбы же эң сонун бар? Орто эле. Демек, сизге да бир ирет варианттарын айтып өтөйм мүмкүн. Туура эмес вариантка өтүп калаттырбыз, э? А варианты муздак дуалдар, Б варианты топон, В варианты мунабия, Г варианты кара туман. Мунабия. Өтпөйбүзбү башка вариант? Жок. Эмнеге? Мага жакын болуп жаткан. Жашоодо да ушундай бир айтканыңыздан кайтпайсызбы? Кээде кайтып келем. Азыр эмнеге кайтпайт атасың да? Мунабия башкаларга караганда бир аз жакыныраак болуп атат. Ошондо мен мунабия деген жоопту кабыл ала берейин, э? Нагима. Биздин жакшы бир жазуучу акындарыбыздын кээ биринин апасынын аты Нагима болгондо, кимдин апасы? Чыңгыз Айтматовдун абы. Азамат, сиз муну да билет экенсиз, э? Сөзсүз түрдө бизге токтоп, анан өзүңүздүн бир айткандан кайтпаган бир мүнөзүңүз менен башында эле мунабия дедиңиз дагы, аягына чейин мунабия дедиңиз. Албетте, Казат Ахматовдун чыгармасы бул мунабия чыгармасы. Албетте, муну божомолдоп айткан болсоңуз, эми сөзсүз түрдө чыгарма эмне жөнүндө экенин билип окуй жүрүңүз, э? Сизди биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрына учурда жүрүп жаткан кинофильмдерди барып көрүп келүүгө чакыруу билетин ыйгарабыз. Албетте, дал ушул чакыруу билети менен барып Семетей кинотеатрынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, өзүңүзгө жаккан кинофильмди көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алыңыз. Куттуктайбыз. Рахмат сиздерге дагы.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, албетте бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй биздин жаштарыбыз, шаар тургундарыбыз адабиятты эң мыкты деңгээлге билишет экен деп айта алам. Анткени дароо эле бир суроо бергенде алар өздөрүнүн туура жоопторун берип келишти. Албетте сиздер дагы ушул суроолордун жоопторун дагы кандай суроолор берилет экен деп кызыгып жаткан болсоңуз, анда кийинки этапта сиз менен жолугушабыз. Урматтуу теле көрүүчүм, кийинки суроо сиздер үчүн жаңырмакчы. Эгерде бул суроонун жообун туура тапкан болсоңуз, анда сиз Ош шаарында жайгашкан Семетей кинотеатрына барып, дал ошол жерден өзүңүз каалаган кинотеатрдан фильмди көрүүгө мүмкүнчүлүк алмакчысыз. Анда эмесе суроону жакшылап тыңдап угуңуз. Тоголок Молдонун Телибай тентек чыгармасында Телибай кимдин уулу? А варианты Жусуп, Б варианты Ашмат, В варианты Кебек, ал эми Г варианты Дадаңбайдын уулу. Эгер сиз ушул суроонун кайсы жообун туура деп тандаган болсоңуз, анда дароо биздин WhatsApp номерлерибизге өзүңүздүн туура деген жообуңузду жөнөтүңүз. Эскерте кетүүчү жагдай, бизге эч кандай чалууларды аткарбаңыз дагы, андан көрө дароо суроонун жообун биринчилерден болуп жөнөтүп калууга үлгүрүңүз. Сиздер ЛТРдин Билим каналынын телетест көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар.